Dünya жүзүндө 200-гө жакын мамлекет бар. Ал эми бир эле мамлекеттин ичинде жашаган улуттардын саны 1000ге жакын. Кандай гана улут болбосун, аны башкалардан айырмаланып турган, дал ошол улутка гана тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрү бар. Алар тили, маданияты, тарыхы, улуттук оюндары, кийген кийимдери, улуттук тамак аштары. Маданият бул биздин тарыхыбыздын каада салтыбыздын, искусствобуздун жана адамдын маңызын чагылдырган күзгү. Маданият бир гана көңүл ачуучу жана өзгөчөлүү роль аткарбастан башка улуттар менен байланыштырган көпүрө, улутту бириктирген алкак болуп бере алат. Кыргыз эли кылымдарды караткан, нечен доорлорду башынан өткөргөн эл. Кыргыз деген улут менен бирге дал ушул улутка гана тиешелүү болгон маданияты дагы көп кылымдарды артка таштап, азыркы муунга жетти. Албетте, бул мурасты бизге жеткирүү үчүн улутубуздун эртеңкисин ойлогон кыргыздын бычак асап атуулдары Каражанын кар чүрүп, ат көтөргүс иштерди кылышкан. Бизге жеткен ушул ыйык мурасыбызды даңазалап, кийинки муунга эч кандай кемтиксиз жеткирип берүү үчүн иштеп жаткан, көшөгөнүн артында жүрүп, көп жумуштарды аткарып, маданияттын сакчылары, жоон топ уюмдар, мекемелер бар. Алардын бири улуттук маданий борбору. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында түзүлгөн улуттук маданий борбору 20 жылдан бери маданиятты өнүктүрүү жана өрчүндөтүүгө эң негизги ролдорду ойноп келүүдө. Бул мекеме өлкөбүздөгү ар бир эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги 100дөн ашуун майрамдык мааракелерди уюштуруп, жалпы кыргыз журтчулугуна маданиятыбызды жайылтып, бүткүл дүйнөгө кыргыз маданиятын даңазалоодо нар көтөргүс эмгектерди жасоодо. Улуттук маданий борборунун өкүлдөрү кыштын суугунда, жайдын ысыгына, күздүн жамгырына карабастан ар бир иш-чаранын майын чыгарып жасап, кыргыз элинин маданий карым-катнашын жашыртууга өз салымдарын кошуп келе жатышат. Маданият бул биздин идеянтүүлүгүбүздүн ажырагыс бөлүгү. Ал тамырыбызды сактап, кайдан келгенибизди эсибизге салуу менен биздин уникалдуу кылат. Ал бизге ата-бабаларыбыздын акылмандыгын жана тажрыйбасын көрсөтүп, муундардын ортосундагы байланыштыруучу кызматты аткарып келет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинде бизге жеткен ата салтын мурасын ыйык сактап урпактарга берели деген таамай айтылган саптары бар. Дал ушул ураанды бекем кармап, өз ишин жогорку деңгээлде иштеп жаткан улуттук маданий борборунун өкүлдөрүн маданий оттун сакчылары деп айтсак болот. Ушул жааматтын аракети менен биздин маданият дагы нечендеген кылымдарды багындырат деп ишенимдүү айта алабыз.